Саламатсыңарбы? Күнөстүү Кыргызстаныбыздын жаркын келечеги үчүн талыкпай билим алууга умтулуп жаткан окуучулар. Китепти өзүңөргө дос билип, өз билимиңерди өркүндөтүп жатканыңыздан абдан кубанычтамын. Мен сиздерге арчадай жаштыкты, музыкадай шаттыкты, жагымдуу маанайды каалап, сиздер менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз Кыргызстан тарыхы, өтүлүүчү жаңы темабыз Кыргыз элинин улуттук маданияты. Сабактын максаты: А. Окуучулар Кыргыз элинин улуттук маданияты, турак жайы тууралуу маалымат алышат. Б. Улуттук маданиятты үйрөнүү аркылуу оозеки эчин өстүрүшөт, дүйнөгө болгон көз карашын кеңейтишет, кабыл алуусун, ой жүгүртүүсүн, логикалык жөндөмдүүлүгүн калыптандырышат. В. Кыргыз элинин улуттук маданиятын сыйлоого, тарыхый мурастарын сактоого, мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка, гумандуулукка тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчтөрү: А. Окуучулар Кыргыз элинин улуттук маданияты, турак жайы тууралуу маалымат алышса. Б. Улуттук маданиятты үйрөнүү аркылуу оозеки эчин өстүрүшсө, дүйнөгө болгон көз карашын кеңейтишсе, кабыл алуусун, ой жүгүртүүсүн, логикалык жөндөмдүүлүгүн калыптандырышса. В. Кыргыз элинин бай мурасын ыйык тутуп, тарыхый эстеликтерин көздүн карегиндей сактоо аркылуу мекенчилдикке, патриоттуулукка тарбияланышса. Окуучулар, жаңы теманы баштоодон мурда өтүлгөн тема боюнча суроолор бере кетсем. Биринчи суроо: Кокон хандыгы кандайча пайда болгон жана өнүгүшүндө канча баскычты өткөн? Экинчи суроо: Кокон хандыгынын баскынчы саясатына каршы кыргыздар кандай күрөшкөн? Үчүнчү суроо: Кокон хандыгынын алсырашынын себептери кайсылар? Берилген суроолорго эң жакшы жоопту бересиңер деген үмүттөмүн. Азаматсыңар балдар, берген жоопторуңор туура. Окуучулар, бардыгыбызга белгилүү, Кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы элдерден болуп саналат. Биз бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз элинин улуттук турак жайы болгон Боз үй тууралуу маалыматтарды алабыз. Боз үй Кыргыз элинин байыртадан жашап келген уникалдуу турак жайы. Ал Кыргыз эли көчмөн эл болгондуктан жашоо үчүн ыңгайлаштырылган турак жай. Боз үйдүн ичи 4кө бөлүнөт. Эр жак, эпчи жак, төр, улага. Боз үйдүн ичи шырдак, ала кийиз, түш кийиз, оро кийиздер менен кооздолгон. Үйдүн оң жагы эпчи жагы деп аталып, ал жака аялдардын ашкана буюмдары жана идиш аяктар коюлган. Үйдүн сол жагы эр жагы деп аталып, ал жерге эркектердин кийимдери жана ат жабдыктары коюлган. Боз үй Казакстан жана Орто Азиядагы башка боз үйлөрдөн тышкы жана ички жасалгаланышы менен айырмаланат. Төмөнкү сүрөттөрдө ууктарды орнотуу, керегелерин, түндүктү көтөрүү жана
боз үйдү жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Боз үй тууралуу кошумча маалымат. Боз үйдүн диаметри 6 метр. Боз үйдүн ээлеген аянты 30 метр квадрат. Боз үйдүн бийиктиги 3 метр. Боз үйдүн түндүгүнүн диаметри 2 метрден турат. Боз үйдүн жарактуулук мөөнөтү 25 жыл. Анын кийизине 25 койдун жүнү кетет. Боз үйдүн салмагы 400 килограмм. Ууктарын жасоо үчүн 25 күн кетет. Боз үйдү тигүү үчүн 1 саат, жыйноо үчүн 2 саат убакыт кетет. Окуучулар, азыр боз үйдүн кантип жасалышы тууралуу видеороликтин негизинде боз үй жөнүндөгү маалыматтарыбызды бышыктап алабыз. Балдар, биз азыр боз үйдүн кандайча жасалышы тууралуу маалыматтарды алдык. Анда эмесе тапшырма. Балдар, бүгүнкү үйгө тапшырмабыз боз үй, аалам жана адам деп аталат. Анткени боз үй астрономиялык жана физиологиялык түшүнүктөрдүн негизинде жасалат. Мисал ала кетсек, боз үйдүн ички 4 бөлүгү бул жылдын 4 мезгилин. Ууктары болсо адамдын нерв системасын билдирет. Түндүк, 12 чамгарак, кереге. Сиздин оюңузча булар эмнелерди билдирет? Сүрөткө жакшылап көңүл бурсаңар, жоопторду оңой гана таба аласыңар. Окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.
саламатта болгула.